Саламатсыңарбы, урматтуу, сүйүктүү окуучулар. Анда эмесе биз кезектеги видео сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыз кыргыз тил сабагы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы этиштин ыңгайлары. Сабагыбыздын максаты болсо, демек силер балдар бул сабактан этиштин ыңгайлары тууралуу кеңири маалымат аласыңар. Этиштин ыңгайлары боюнча көнүгүү иштерин аткарасыңар жана эрежелерин эсиңерге сактап каласыңар. Демек балдар, биз этиштин ыңгайлары жөнүндө сөз кылуудан башта силер менен этиш деген эмне экендигин эсибизге түшүрүп алалычы. Силер этиш жөнүндө 4-5 класстарыңарда кеңири маалымат алгансыңар. Демек, этиш деп кандай сөздөрдү айтабыз? Этиш кандай суроолорго жооп берет? Кана эсибизге түшүрөлүчү балдар. Мына бул экрандан силер эмнелерди көрүп жатасыңар? Сүрөттөрдү көрүп жатасыңар. Демек, биринчи сүрөттө балдар ойноп жатат. Окуучу окуп жатат. Ал эми ырчы ырдап жатат. Демек, ушул сүрөттөгү балдардын бардыгы эмне кылып жатышат? Кыймыл аракетти аткарып жатышат. Демек, эмне кылып жатат балдар? Ойноп жатат. Окуучу эмне кылып жатат? Окуп жатат. Ырчы эмне кылып жатат? Ырдап жатат. Демек, мындан балдар биз кандай жыйынтыкка келет экенбиз? Заттын кыймыл аракетин билдирип, эмне кылат, эмне кылып жатат, эмне кылды жана башка ушундай суроолорго жооп берген сөздөр этиш деп аталат экен. Кана эсибизге түштүбү балдар? Анда эмесе балдар, биз мындан ары силер менен этишти тереңирээк окуп үйрөнөбүз. Анда эмесе бул экрандагы сүйлөмдөргө көңүл бөлөбүз. Көчүңө карап жыгаш чап, өзүңө карап жолдош тап. Азган тозгон дебейин, ал келсе жардам берейин. Ал шаарга бармак. Ашым калса калсын, ишим калбасын. Абдылда келди. Жамал келе элек. Мына балдар, ушул сүйлөмдөрдөгү кыймыл аракетти билдирген эмне кылды, эмне кылып жатат деген суроолорго жооп берген сөздөр кайсылар экен? Ооба, демек алар чап, тап, дебейин, берейин, бармак, калсын, калбасын, келди, келе элек деген сөздөр булар кыймыл аракетти билдирип жатат. Бирок булар кыймыл аракетти чыныгы иш жүзүнө ашырылышы же ашырылбай калышы сүйлөп жаткан адамдын чындыкка жасаган мамиленисине байланыштуу экендигин көрсөтүп турат. Мисалы, биринчи сүйлөмдөгү чап, тап деген этиш сөздөр кыймыл аракет ишке ашкан чындыкты бизге так көрсөтүп бере алган жок. Дебейин, берейин деген этиш сөздөр дагы булар бизге кыймыл аракет ишке аштыбы же ишке ашпадыбы аны бизге так көрсөтүп бере алган жок. Бармак, калсын, калбасын деген этиш сөздөр дагы булар кыймыл аракеттин чыныгы ишке ашкандыгын же ашпагандыгын бизге так дана билдире алган жок. Ал эми акыркы сүйлөмдөгү келди, келе элек деген этиш сөздөр кыймыл аракеттин чыныгы ишке ашкандыгын билдире алды. Демек алар Абдылданын келгендигин, Жамалдын келе электигин, мына ошол кыймыл аракеттерди чыныгы ишке ашкандыгын бизге так дана көрсөтө алды. Демек балдар,
Бұл жердегі чап, тап, дебейін, берейін, бармақ, қалса деген етіш сөздер бізге қимыл әрекеттен ішке ашқандығын жана ашпағандығын көрсөтүп бере алған жоқ. Ал эми келди, келелек деген етіш сөздер қимыл әрекеттен ішке ашқандығын бізге көрсөтө алды. Демек, қимыл әрекеттен чындыққа қарата болған мамилесинин, каалоо тилегинин, мақсат ниетинин сүйлөп жатқан адамдын өзү тарабынан белгиленишине карай алар этиштин ыңгайлары деп аталат экен. Дагыраак айтканда, кыймыл аракеттин чындыкка карата болгон мамилесин сүйлөп жаткан адамдын өзү тарабынан белгилениши булар этиштин ыңгайлары деп аталат. Демек, ошол кыймыл аракеттин чындыкка карата болгон мамилесинин буйругуна, каалоо тилегине, максат ниетине жана шартына карай бул этиштин ыңгайлары 5 топко бөлүнөт экен. Демек, балдар, этиштин ыңгайлары канча топко бөлүнөт экен? 5 топко. Алар кайсылар? Алар баяндагыч ыңгай, буйрук ыңгай, каалоо тилек ыңгай, максат ниет ыңгай жана шарттуу ыңгай. Анда биз эң биринчи баяндагыч ыңгайга кеңирээк токтолсок. Балдар, силер бул сүрөттөн эмнелерди көрүп жатасыңар? Кана сүйлөмдөр окуп көрөлүчү. Үйдү жыйнап жатамын, иштеп жатам. Үйдү жыйнайм, мен иштейм. Мен үйдү жыйнагам, мен иштегем. Демек, бул жерде кыймыл аракеттин ошол учурда болуп жатканын, же келечекте болгондугун, же болбосо болуп өткөндүгүн силер байкап турасыңар, ошол сүйлөмдөрдөн. Мындан биз кандай жыйынтыкка келебиз? Эгерде кыймыл аракеттин ошол учурда болуп жатканын, же келечекте болорун, же болуп өткөнүн жайынча баяндаган этиштер, булар баяндагыч ыңгай деп аталат экен. Баяндагыч ыңгайды уюштуруучу мүчөлөрү булар жак мүчөлөрү д, ган, ыптыр, ч деген мүчөлөр болуп саналат экен. Демек, бул жерде жыйнап жатам, жыйнадым, жыйнагам. Мына ушул иштеп жатам, иштейм, иштегем, ушул сыяктуу этиш сөздөр булар баяндагыч ыңгайлар болуп саналат экен. Андан кийинки ыңгай бул буйрук ыңгай. Буйрук ыңгай бул өзү аты эле айтып тургандай, ишти аткаруу үчүн сүйлөп жаткан адамдын 3 жактын бирине, биринчи, экинчи же үчүнчү жактын бирине берген буйругун, сунушун, өтүнүчүн билдирген сөздөр булар буйрук ыңгай деп аталат экен. Алар гын, гының, сын, гыла, кар, лан, ла, ык мүчөлөрү аркылуу жасалат экен. Мисалы үчүн аткар, окугунуң, сана, жазгыла, ойлон, көнүк, айт, кел, оку, жаз, бар, бас, тап, бер жана башка ушул сыяктуу уңгу этиштер дагы буйрук ыңгай болуп саналат экен. Анда эмесе кийинки ыңгай бул шарттуу ыңгай. Бул кыймыл аракеттин аткарылышы же аткарылбай калышы үчүн коюлган шартты билдирген этиштер булар шарттуу ыңгай деп аталат экен. Шарттуу ыңгай негизинен са мүчөсүнүн жардамы менен уюштурулат экен. Мисалы үчүн, булбул сайраса бактын көркү. Демек, бактын көркү ачылат деп. Булбул сайраса бактын көркү ачылат. Демек, ачылат деген этиш сөздү сайраса деген этиш сөз шартын билдирип турат. Тишти таза жууса, тиш таза болот. Демек, мында дагы кыймыл аракеттин
аткарылышы же аткарылбай калышы үчүн шартты билдирип турат. Анда эмесе кийинки ыңгай бул каалоо тилек ыңгай. Демек, муну деле аты айтып тургандай, кыймыл аракеттин иштелиши, аткарылышы үчүн болгон тилекти, каалоону билдирген этиш сөздөр каалоо тилек ыңгай деп аталат экен. Каалоо тилек ыңгай аркылуу берилген кыймыл аракеттин али иш жүзүнө ашышы же ашпай калышы сүйлөгөн адамга так ачык болбойт. Ошон үчүн ошонун ишке ашышын тилейт экен. Мисал үчүн, барайын, көрөлүк, бассам экен, баргай эле. Баргым келди, кетким жок. Мына ушул сөздөр булар каалоо тилек ыңгайга мисал боло алат экен. Каалоо тилек ыңгай айын, алы, айлы, гай, эле, саа, жак мүчө жана экен, гы, жак, таандык мүчөлөр менен жасалат экен. Кийинки ыңгай бул максат тилек ыңгай. Демек, бул деле аты айтып тургандай, кыймыл аракеттин иш аткарылышы же аткарылбай калышы үчүн сүйлөп жаткан адамдын максатын, ниетин билдирген этиш сөздөр максат ниет ыңгай деп аталат экен. Алар мак, макчы мүчөлөрү аркылуу уюштурулат экен. Мисалы, ойномок, ойномокчу, келмек, келмекчи, жазмак, жазмакчы жана башка ушул сыяктуу сөздөр экен. Демек, балдар, биз этиштин ыңгайлары жөнүндө маалымат алдык. Анда теманы бышыктоо үчүн суроо берейинчи силерге. Демек, этиштин канча ыңгайы бар экен? Демек, балдар, этиштин 5 ыңгайы бар экен. Алар кайсылар? Алар баяндагыч ыңгай, буйрук ыңгай, шарттуу ыңгай, максат тилек ыңгай жана каалоо тилек ыңгай экен. Анда теманы бышыктоо үчүн көнүгүүлөргө көңүл бөрөлү. Мына бул жерден силер эмнени көрүп турасыңар, балдар? Сүрөттөрдү көрүп турасыңар, булар кулак, мурун, көз. Демек, булар эмне деген суроого жооп берип, заттын атын билдирген зат атооч сөздөр. Демек, силер ушул зат атооч сөздөрдөн этишти, тагыраак айтканда, этиштин ыңгайларын жасашыңар керек. Биз этиштин ыңгайлары кайсыл мүчөлөрдүн жардамы менен жасала тургандыгын азыр силер менен тааныш болдук. Анда биринчи кулак деген зат атооштон биз этиш сөздөрдү, тагыраак айтканда, этиштин ыңгайларын жасайбыз. Кулак менен эмне кылабыз, балдар? Угабыз, Демек, биринчи баяндагыч ыңгайды жасайлы. Демек, мен силерге азыр айтып өттүм. Демек, кыймыл аракеттин ошол учурда болуп жатканын же келечекте болорун же болуп өткөнүн жайынча баяндаган этиштер булар баяндагыч ыңгай дегенбиз. Уктум, угуп жатам, уккамын. Демек, булар учур чакта, келер чакта жана өткөн чакта дагы өткөн чакты билдире алат экен. Демек, бул этиштин баяндагыч ыңгайы болду. Демек, кийинки ыңгай кайсыл эле, балдар? Кийинки ыңгай бул буйрук ыңгай. Демек, буйрук ыңгай деп ишти аткаруу үчүн сүйлөп жаткан адамдын үч жактын бирине берген буйругун, сунушун, өтүнүчүн билдирген этиш сөздөр экендигин азыр айтып өттүк. Демек, бул буйрук ыңгайга ук, ук деген этишти алсак болот. Уккун, уксун, уккула, угуңуз. Мына ушул этиштер булар буйрук ыңгай этиштер болду. Кийинки сөз
этиштин кайсыл ыңгайы? Этиштин бул шарттуу ыңгайы. Демек, кыймыл аракеттин аткарылышы же аткарылбай калышы үчүн коюлган шартты билдирген этиштер булар шарттуу ыңгай деп аталат дегенбиз. Булар көбүнчөсү са мүчөсү менен уюштурулат дегенбиз. Демек, укса, укса, угушса, уксаң. Мына ушулар бул этиштин шарттуу ыңгайлары бул. Андан кийин биз каалоо тилек ыңгайды мисал келтиребиз. Демек, биз айтканбыз, каалоо тилек ыңгайлар булар кыймыл аракеттин иштелиши, аткарылышы үчүн болгон тилекти, каалоону билдирген этиш сөздөр дегенбиз. Булар демек, ала кандай болот? Уксам, угайын, угалы, уксам экен. Мына ушул сөздөр этиштин каалоо тилек ыңгайы болот экен. Андан кийин акыркы ыңгайыбыз бул максат тилек ыңгайы. Биз айтканбыз, кыймыл аракеттин аткарылышы же аткарылбай калышы үчүн сүйлөп жаткан адамдын максатын, ниетин билдирген этиш сөздөр булар максат ниет ыңгай деп аталат. Демек, максат ниет ыңгайды мак жана макчы мүчөлөрү уюштурат дегенбиз. Анда мисал келтиребиз. Укмак, укмакчы. Мына ушинтип биз кулак деген зат атооштон этиштин 5 ыңгайын жасап алдык. Бул ук деген этиштен. Уктум, ук, укса, уксам экен, укмакчы. Силер үйдөн балдар, ушул калган 2 зат атооштон этиштин ыңгайларын жасап диптериңерге жазасыңар. Мисалы үчүн, мурун деген зат атоочко эмне деген этиш жасасак болот? Жыттадым, жыттадым, жыттадың, жыттайм, жыттап жатам. Демек, ушул этиштин бир өзүн мисал кылып аласыңар. Андан кийин бул кандай ыңгайлы? Бул баяндагыч ыңгай. Андан кийин буйрук ыңгай, анан шарттуу ыңгай, анан каалоо тилек ыңгай, анан максат тилек ыңгайга мисал келтиресиңер. Андан кийин көз турат. Көздү кантип этишке айландырабыз? Көрдүм, көрдүм, көрүп жатам, көрөсүң, көргөмүн. Демек, бул баяндагыч ыңгайдын түрлөрү. Силер мунун ичинен бирөөнү гана мисалга аласыңар. Калган ыңгайларды жазасыңар. Мына үлгүдөгүдөй кылып, ушул 2 зат атооштон этиштин ыңгайларын жасайсыңар. Анда эмесе балдар, дагы бир көнүгүүнү аткаралы. Китебиңердин 213 бетинде, жок, китебиңердин 211 бетинде 418 көнүгүү турат. Мына ошол 418 көнүгүүдөгү текстти окуп чыгасыңар дагы, ал жердеги этиш сөздөрдү гана таап, көчүрүп жазып, уңгу мүчөгө ажыратасыңар. Мисалы, үлгүдө көрсөтүлүптү. Ал жерде жай айлары жолпонбай жүргөн бөлүк Дон суусунун чыгыш тарабында орношкон. Мына ушул сүйлөмдө кайсыл этиштер бар экен? Жүргөн жана орношкон деген этиш бар экен. Мына ошону силер көчүрүп жазасыңар жана уңгу мүчөгө ажыратасыңар. Калган сүйлөмдөрдүн дагы бардыгын ошондой кылып этиш сөздөрдү таап, уңгу мүчөгө ажыратып, көчүрүп жазасыңар. Анда эмесе балдар, силерге үйгө тапшырма. Биз ушул өткөн этиштин 5 ыңгайы, мына ошолордун бардыгына бирден сүйлөм түзөсүңөр. Дагыраак айтканда, баяндагыч ыңгайга бир сүйлөм, буйрук ыңгайга бир сүйлөм, шарттуу ыңгайга бир сүйлөм, каалоо тилек ыңгайга бир сүйлөм жана ниет максат ыңгайга бир сүйлөм түзөсүңөр. Мына ушуну менен сабагыбыз аяктады. Кийинки сабактан көрүшкөнчө аман болгула. Тапшырмаларды күтөмүн.